Өлкө башчы Садыр Жапаров электр энергиясына чектөө кайра алынып салынарын айтты. Президент Садыр Жапаров эскерүү багы акциясынын алкагында Бишкектеги балдар үйүндө көчөт отургузду. Улукбек Марипов балдарын жалгызбой чоңойтуп жаткан энеден кабар алды. Кыргызстанда 18 миңден ашык адам эмдөөдөн өттү. Эртең 28 апрелге карата аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө башчы Садыр Жапаров КТРКга берген маегинде электр энергиясын пайдаланууга коюлган чектөө кайра алып салынмай болгонун билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин сунушталган тарифте Жапаров колунда бар үй-бүлөлөр 1 сом 48 тыйындан, ал эми кышкы мезгилде 1000 киловатт сааттан арса 2 сом 29 тыйындан эсептелерин маалымдаган. Ал эми бул жолку маегинде 1000 киловаттык чектөөнү алып салаарын айткан. Электр энергиясын байлар жагат. Кыштын күнү Хан сарайы барлар үйүн жылытуу үчүн көп колдонот. Ошол категорияга кыштын күнү 1000 киловаттан арса 2 сом 29 тыйындан кылып көтөрүп койсок болот деген сунуш түшкөн. Азыр чектөө деген сөздү унуткула да бирдей тарифти койгула деп жатабыз, деди Жапаров. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 27 апрелде Бишкек шаарындагы балдарды жана үй-бүлөнү реабилитациялоо адистештирилген борборуна барып, улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгына карата уюштурулган эскерүү багы эл аралык акциясынын алкагында балдар үйүнүн аймагына көчөт отургузду. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирет. Мамлекет башчысы мекеменин кызматкерлери менен биргеликте алма көчөттөрүн отургузуп, улуу жеңиштин бүткүл дүйнөлүк тарыхка тийгизген таасиринин өзгөчө маанисине токтолду. Садыр Жапаров бүгүнкү акция урпактардын жаркын келечегине кам көрүү үчүн жеңишке жетүүдө согуш талааларында курман болгон ата-бабаларга, тылдагы эмгекчилерге таазим этип, эскерүү максатында өтүп жатканын билдирди. Аталардын жана чоң аталардын эрдиги, баатырдыгы кыргыз элинин эсинде түбөлүккө сакталып калаарын жана коомду ар дайым ыйык тутулууга тийиш экенин баса белгиледи. Ошондой эле өлкө башчы Садыр Жапаров бардык мамлекеттик түзүмдөрдүн, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери менен кызматкерлерин жана өлкөнүн катардагы жарандарын бул акцияга катышууга, ата-бабалардын элесине таазим этип урматтоого, ошондой эле аймактарды жашылдандырууга өз салымдарын кошууга чакырды. 26 апрелде Улукбек Марипов 2 баланы тарбиялап жаткан Сонунбүбү Сатарованын абалынан кабар алды. Бул тууралуу Марипов Фейсбуктагы баракчасына жазды. Сонунбүбү Сатарованын балдарынын бири ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү. Ар бир эне, өзгөчө балдар мамлекеттин жана коомдун колдоосуна муктаж. Биз бири-бирибизге көтөрүмдүү болуп, муктаж болгондорго жардам берип, сабырдуу жана сый-урмат мамиледе болушубуз керек. Боорукердик жана мээримдүү мамилебиз биздин адамдык бийик сапатыбызды арттырып, күчтүү кылат. Балдарыңыз оорубасын. Алар акылдуу болуп, өсүп жана сизди ийгиликтери менен кубандырсын, деп жазган премьер. Сонунбү Сатарова Улукбек Мариповго өз көйгөйлөрү тууралуу айтып берген. Анын 8 жаштагы кызы бюрократиялык тоскоолдуктардан улам али мектепке бара элек. Премьер-министр өз билдирүүсүндө Сонунбү Сатарованын кызы үчүн мектепте окуу маселеси чечилгенин жана 1 сентябрдан тарта ал мектепке бара ала тургандыгын жазган. Материалдык жана социалдык абалына карабастан, Кыргызстандын бардык жарандары билим алууга бирдей мүмкүнчүлүгү бар, деп жазган Марипов. Улукбек Марипов ошондой эле социалдык баракчасына ыйык Рамазан айында Сонунбү Сатарованын үй-бүлөсү менен биргеликте ооз ачар өткөрүп, үй-бүлөгө жардам көрсөтүп, аларга ден соолук, күч-кубат жана узак өмүр каалагандыгын билдирген. Кыргызстанда акыркы бир суткада 1819 адам вакцина алса, алардын ичинен 71-ине вакцинанын экинчи дозасы сайылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, өлкө аймагында жалпы 18474 адам эмдөөдөн өттү. Алардын ичинен 460 адам экинчи дозасын алган. Бишкекте 2406, Ош шаарында 1827, Чүй облусунда 2274, Ош облусунда 4684, Ысык Көл облусунда 1533, Талас облусунда 747, Нарын облусунда 788, Жалал Абад облусунда 3142, Баткен облусунда 1073 адам вакцина алды. Эскерте кетсек, 29 мартта республикалык иммунопрофилактика борбору Кытай өлкөсү тарабынан берилген коронавируска каршы Синофарм вакцинасынын 150 000 дозасын алган. Ал эми 22 апрелде Россиядан Спутник V вакцинасынын 20 000 дозасы алынып келинген. Эмдөө 25-28 күн аралыкты камтуу менен 2 ирет жүргүзүлөт. Вакцинаны алгандан кийин терс учурлар каттала элек.
Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча эртең 28 апрелде өлкө аймактарында жаан-чачын күтүлбөйт. Түштүк тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +8 +13, күндүз +28 +33, Талас облусунда түнкүсүн +6 +11, күндүз +25 +30, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында түнкүсүн +28 +33. Ысык көл облусунда түнкүсүн +6 +11, күндүз +17 +22, Нарын жергесинде түнкүсүн +3 +8, күндүз +18 +23 градус. Ал эми Бишкек шаарында 28 апрелде жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн +11 +13, күндүз +30 +32 градус болот.